Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабият сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Медин Алыбаевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу. Сабактын максаты окуучулар Медин Алыбаевдин өмүр баянын, чыгармачылыгынын мазмунун түшүнө алышат. Акындын ырларын көркөм айтууга үйрөнүшүп, обондуу ырларын аткара алышат. Окуучулардын руханий байлыгы өнүгүп, поэзияны, адаби чыгармаларды сүйүү менен мекенчилдикке, эмгектенүүгө тарбияланышат. Акын 1917 жылы азыркы Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Чайык кыштагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. 1931 жылы Айылдан 7 жылдык мектебин аяктагандан кийин Фрунзенин педтехникумунда билим алып, андан соң комсомолдук кызматкерлердин окуусун бүтүргөн. Сай-сайдан үн алышып, агып, сансыз булактар бири-бирине кошулуп өзөнгө, өзөндөр дарыяга, дарыялар деңизге куюлуп, соолбос сүрдүү океандар пайда болот. Адабият дагы ушул сыяктуу ар бир акын жазуучу дарыяга куйган мөлтүр булак. Кыргыз адабиятындагы соолбос мөлтүр булак болгон акын Медин Алыбаев. Акын улам убакыт алыстаган сайын кайра бизге жакындап, кудум күзүндө мелмилдеп, тунуп аккан дайранын түбүнөн шаңкайып көзгө түшүп турган тоонун аппак жумуртка ташындай болуп, жылдардын тереңинен адабиятыбызга ак жарык чачып, дагы даана, дагы таза көрүнүп, ак жылдыздай жанып келет. Ал өлбөс өмүрдүн бактысына ээ болуп, кылымдар менен жарышка түшкөн акын. Мединдин махабат ырлары жүрөккө жакын, көркөмдүгү менен миңдеген окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап, түбөлүк өмүр сүрүүдө. Мединдин лирикалык каарманы сүйүү деген эмне экендигине жети өлчөп бир кесе түшүнгөн адамдардан. Ошондуктан анын сүйгөнү жүрөгүн жалындай куйкалап, мемиреген ысык көлдүн таңындай болуп, жүрөгүнө бүлүк салып жатса да, ал бийик адамынан бир белги билдирген. Көз караш тапмайынча зарлаган. Болбосо ак сүйүүнүн азабына чөксөм дагы, киши жалдап сүйө албаймын, паралап дейт. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, мээ сергитет менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп карайсың жүрөгүмдү жаралап, көөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын, паралап. Мединдин махабат ырларынын сыры махабаттын өзүндөй тазалыгында, адам жүрөгүн элжиреткен назиктиги, сезимге шоокун чачкан көркөмдүүлүгүндө. Алардын көпчүлүгү кыргыз композиторлору тарабынан обонго салынып, ырдалып жүргөндүгүндө, көпчүлүгү элдик ырга айланып, эл арасында түбөлүк жашап калгандыгында. Акындын сүйүүгө болгон мамилеси, сагынып куса болуусу, махабаттын машакаттуу сыр түйүнүнө түшүнгөн лирикалык каармандын атынан айтылат. Жылдар өттү, капыс жерден кабылдым, көзүң жылуу, тааный албай жаңылдым, беш көкүл кыз, бетиң башка болуптур, чач агарды, мен да жашка багындым. Сен тааныдың, көзүң көзгө кадалды, бирок алтын айта албадың саламды, айла кетип амандыгың сурабай, алып өптүм колуңдагы балаңды, деп тилектерине жете албай калып, убакыт өткөндөн кийинки жолугушуусун эскерет. Сүйүүнү терең баалаган экинчи бир каарманынын психологиялык абалын, кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой, же кирпегиң ирмечи, куса болдум сагынычым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улутунган баладай, деп сүрөттөйт сүйгөнүмдүн сүрөтүнө деген ырында. Канчалык сынап жүрөктү, кайталап жылдап күн өттү, каниет кылып караймын, качанкы түшкөн сүрөттү, деп сүрөткө канагат кылып сүйгөнүн күтүп отурган каарманды сагындым деген ырынан көрөбүз.
Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн, күндөтөмүн терезеңдин түбүнөн, кайыр чыдай каранамын жалдырап, алтын айтчы, качан сенден түңүлөм. Бүт ээледиң, жүрөгүмдү бийледиң, тамтаңдаттың, такыр колго тийбедиң, анда санда жылмайгансып коесуң, же шылдыңың, же чындыгың билбедим. Мына ушул саптарды окугандан кийин сүйүүнүн машакатын тарткан лирикалык каарманды бир жакта туруп аяйсың. Мидиндин лирикасында махабат ырлары бир топ эле арбын. Колжоолук, баягы, сагындым, сүйгөнүмдүн сүрөтүнө, сага, ойлончу, айтчы жаным, кыз жана гүл, жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым жана башка. Акындын чыгармачылыгында сатиралары да негизги орунду ээлейт. Мисалы, Ак чүч, Бюрократ, Чалкан дос, Кошоматчы, Тилекматтын тили жана башкалар. Медин Алыбаев өзүнүн аз, бирок даңазалуу жашаган өмүрүндө окурмандардын түбөлүк энчисинде калуучу көптөгөн таланттуу жазылган лирикалар менен сатираларды калтырды. Ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында таланттуу лирик жана көрүнүктүү сатирик катарында түбөлүккө жашай бермекчи. Медин Алыбаевдин чыгармачылыгын 4 топко бөлсөк болот. Мекен жөнүндөгү чыгармалары, сүйүү ырлары, сатиралары, котормолору жана драмалары деп. Эми балдар, өтүлгөн сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, Медин Алыбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгын айтып бергиле. Экинчи, эмне үчүн Мединди лирик акын дейбиз? Үчүнчү, Мединдин сатиралык чыгармаларын айтып бергиле. Үйгө тапшырма: Медин Алыбаевдин лирикалык ырларынан жаттап, көркөм айтып берүү. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз балдар. Саламатта калгыла.